Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Туугандарымда 4 жаштагы данчак чыгат туугандар сатууга. Таза данчак, табыроолору менен жаныбар. Ростовдон келген экен. Азыр маалыматын алып берейин хажайындын. Данчагыңыз боюнча да бир маалыматты бериңчи. Bu данчак 4 жаш болот. Минилген. Минип күндө бир мал минип эме кылып атабыз. Суу деле келип калды. Şu algan palban деле алып чаба берсе боло берет. Чуркаганы өтө курч. Скорость жакшы деңиз. Өтө курч. Бою да бийик экен мунун. Бою 1.70ке жетпесе да 1.65ке өлчө ала берет. 1.65'tin üstü eкен да демек. 1.65'tin üstü. Чуркагандар жеп ичиши өтө сонун. Буту колу чоң нерсек. Мойну да узун, мойну да узун. Бастырып койчу экен, бир айлантып. Айлантып. Така кагылыптыр жаныбар да. Така кагылган, таказ деле түшөйүн деп калды ушу. Бир таказы калды. Бар экен, шыкылдап калыптыр. Азыр арка жактарынан да бир көрсөтүп коюн аттын сооруларын. Сууп калыптыр туугандар жылкысы. Соорусун дагы көрсөңөр болот туугандар арка жактар. Буттары таза экен жаныбардын, Муну дагы Ростовдон өзү алып келген. Ростовдон өзүңүз алып келгенсизби? Өзүм Россияга 10 күн сайын барып келем. Машина. Жакшы экен туугандар. Буттары таза. Эч бир жеринде буттарында айып жок туугандар. Шишиген, буа деген андай нерселер жок экен. Бастырып койчу дагы бир. Азыр бунун баазын дагы сурап берейли. Чаба берсе боло берет. Данчагыңыздын баазын канча дейсизби? Муну канча койсо экен эми. Бул эми жылкы сиздики, сиз коесуз бааны. Айта бериңиз, өзүңүздүн мындай Элдерди көрүп атам, анан элдер 8.000-9.000 долларды мен 6.000 доллар эле коем. 6.000. Кеми бар бирок. Ичинде кеми бар. Сурайсың, содада кемин кылып бериш керек өзү. Мынча, анча деп эле. Ушу жаштыгынан баштап эле. Менин колумда ушу тайында келген. Тайында почти 2 жылдан бери менде. Кол бала болуп калыптыр да сизге азыр. Жайында ушу мына төштөрдү көрдүм. Төштөрдү көктү жеп, көккө толгон бардыгы. Короңуздун үстү сразу адыр болуп кетет экен. 2-3 футтап түшөп калып патырап кечке чейин ойношуп жеп, олар жаш болчу. Жылкылар да таза абада туруп өсүп аттыр да азыр, бу жерде. Жайында салкын. Таша конду, анан ысып кетти. Кышында өтөндө суу эмеспи? Салкын деңиз, Кышында наоборот жылуу. Жакшы экен. Жайында салкын, шамал. Мына туугандар, бүгүн ушу сатууда ушул данчагат болду. Маалыматын алдык. Бул жерде баазы коюлду. Эми не дейбиз, базарын берсин дейбиз туугандар. Номерлерди астына жазып калтырабыз. Номерлерге байланышка чыгасыңар туугандар.